Назарыңыздарда Кыргыз-Өзбек университетинин Гранит телестудиясы тарабынан даярдалган ийгиликтин ачкычы теледолбоору. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү программабыздын коногу Кыргыз-Өзбек университетинин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин жетектөөчү адиси, философия илимдеринин кандидаты Салимов Рустамбек Шухратбекович. Ассаламу алейкум агай, студиябызга куш келипсиз. Куш келипсиз агай. Дегеле маанайларыңыз кандай? Бүгүнкү куттуу студиябызга куш келипсиз. Рахмат жон. Агай, алгач теле көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, андан соң маегибизди уласак. Мен Салимов Рустам Шухратбекович 1990 жылы 24 декабрында Ош шаарында төрөлгөм. Ош шаарындагы Калинин аттуу мектепке 1-класска тапшырып, аны ийгиликтүү 2006 жылы аяктагам. 2006 жылы Ош шаарында Кыргыз-Өзбек университетинин дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер факультетинин эл аралык мамилелер адистигине тапшырдым 1-курста. 2011 жылы андагы ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы университетте ишке калдым. Ошол малдан бери азыр иштеп келе жатам аякта. Жаш болгонуңузга карабастан илимий ишиңизди жактаганга жетишипсиз. Бунун артында кандай эмгектер, кандай жумуштар жумшалды? Алгач биз университетте окуп келе жаткан маалда эле бизге сабак берген эжекелер, доктор, илимдин докторлору, илимдин кандидаттары сабак берет эле. Биз дагы аларды карап, ушундай деңгээлге биз дагы жетебизби, же жетпейбизби? Ал эжекелерди алдына барып туруп сабактан кийин буга кандай эмгектерди жумшагансыз эжеке, эмнелерди кылгансыз, кандай кыйынчылыктар болгон деп бардыгынан совет алып жүргөн элек. 5-курста аяктайын дегенде факультеттин деканы чакырып, Кулназаров Арслан Карамзаевич болчу эле. Ал маалда Рустам, сени кичине ишке алсак, биз менен чогуу иштешсең, университеттин бардык иш-чараларына катышкансың, ушул бир жамаат болуп, жамаатыбызга сени кошсок, кандай карайсың деген эле. Кийин мен үйдөгүлөр менен сүйлөшүп айтсам, атам болду майли иште деди. Ошол маалдан баштап уже ишке кириштим. Кулназаров Арслан Карамзаевич агай, илимге кандай карайсың? Эгерде илимдин кандидаты кылып койсок, сен алып кете турган балага окшойсуң. Ошого үйдөгүлөрүңдөн сурап көр деди дагы. Үйдөгүлөр тоскоолдук кылышпады. Майли агайың поддержка кылса, агайың колдосо, эжекелер колдосо, илимдин кандидатына тапшыра бер, аспирантураны бүткөндөн кийин илимдин кандидаты болуп, ага жакшы окуш керек, жакшынакай эмгек кылыш керек деп айтышты. Ушул бойдон 2011 жылдан бери илим жолуна түштүм. Жакшы, рахмат агай. Сиз алгач 2006 жылдан бери Кыргыз-Өзбек университетинде жүрөт экенсиз. 2006 жылы студент болгон болсоңуз, азыр жумуш ордунда. Кыргыз-Өзбек университетине тапшырып, Кыргыз-Өзбек университетинин эмгек жамаатынын катарын толуктап иштеп калам деген ойлоруңуз болдубу башында? Окууга тапшыргандан мен дипломат болом деп ниет кылат элем. Ошон үчүн эл аралык мамилелер адистигине тапшыргам. Ошол маалда айтып кеттим го, мен бая ошол илимдин кандидаттары, илимдин докторлору сабак берет эле. Биз да ошол деңгээлге жетсек кандай болот экен деген ой пайда болгон да. Биздин семьябызда өзү бардыгы мугалимдер семьясы, чоң атам, чоң апам, апаларым, эжелерим бардыгы мугалим болушкан. Ошон үчүн илимге кызыгыш мен жаштыгымдан жаралган өзү. Жакшы агай, аалым болуш оңой, адам болуш кыйын деген сөздүн мааниси эмне жатат? Алым болуш оңой, адам болуш кыйын деген сөз бул философияга жакынраак. Алым болуш чын эле китептерди окуп, изденип, аны жаттап алым болуш оңой. Биринчи мамиледе адам болуш дегенде адамга кылган сый урматы, адамга болгон мамилеси, анын маданияты, аны жүрүм турумдагы айлана чөйрөгө болгон көз караштарын биринчи деңгээлге койсо, кийин адам боло алат. Бизде арабызда бар алымдар бар, мамилени жакшы кылышат. Адамдар бар, мамилеси жок, алар алым болом деп умтулушат.
биринчи кезекке мамилени, маданиятты коюш керек. Азыр өзүңүз окуп, өзүңүздөн ошолордон билим алып, кайра өзүңүздү менен ошол агайлы эжекелер менен кошо иштешип калыпсыз. Ошолор менен иштешүү кандай болуп атат азыркы учурда? Аябай жакшы, потому что эми өздөрү окуткан эжекелер ар дайым көргөндө биз сенден сыймыктанабыз, вот биздин студентибиз илимдин кандидаты болду деп колунан келишинче жардамдарын аяшпаган, жардамын берген. Бизге бир кыйналган суроолорубуз болсо алардан жардам сурап барат элек. Алар бизге колунан келишинче жардам берип, поддержка кылып атат, колдошуп атат. Теле көрүүчүлөргө кеңирээк, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн илимий ишиңизди кайсыл темада, кандай багытта коргодуңуз? Илимий ишимдин темасы Кыргызстанда демократиянын өнүгүү өзгөчөлүктөрү, философиялык анализ жасаганбыз. Кыргызстанда көрүп турасыңар, демократия аябай өнүккөн. Илимий ишимдин темасы Кыргызстанда демократиялык өнүгүүнүн өзгөчөлүктөрү, философиялык анализ деп аталат. Бул тармакта Борбордук Азиядагы эң алгач өнүккөн, демократия өнүккөн мамлекет бул Кыргыз Республикасы эсептелет. Ошон үчүн биз демократия феноменин маданий феномен катары алдык да. Кыргыз-Өзбек университетинде эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин жетектөөчү адис болуп кызматтанат экенсиз. Азыркы учурда Кыргыз-Өзбек университети коңшулас кайсыл мамлекеттер менен келишим түзүлгөн? Азыркы маалда биз бир топ келишимдерди түзүп, процесс жүрүүдө. Алдыбыздагы Тажикстан университеттери менен келишимдер бар. Өзбекстандын Ташкент мамлекеттик эл аралык университети менен бар. Фергана мамлекеттик университети менен бар. Ташкент каржы университети менен бар. Россиянын Воронеж, Новосибирск университеттери менен келишимибиз бар, эмгек келишими. Чет мамлекеттерге чыксак, Малайзия, Япония, Корея университеттери менен бир топ келишимдерибиз бар. Биздин студенттер ал жакка, алардын студенттерин биздин университет, Кыргыз-Өзбек университети кабыл алганга даяр. Ооба. Агай, маегибиз теле көрүүчүлөргө кызыктуураак болуш үчүн сизге бир тамашалуу суроо бергим келип турат. Эки бала дейт, ваннанын бет маңдайында турушат дейт. Бирөөсү кир, бирөөсү таза. Алардын кайсыл бириси биринчи сууга түшөт дегенде атасы жооп берген экен, албетте кири. Баласы айтып атат дейт. Эгерде кир бала биринчи сууга түшсө, экинчиси тазасы сууга түшкөнгө чейин суу кир болуп калбайбы деп. Анда тазасы биринчи түшөт деп атасы айткан болсо, кайрадан баласы айтып атат дейт. Аныңыз туура, бирок таза болуп туруп, эмне үчүн сууга түшүш керек деп. Атасы ошол жерде менин башымды айлантың десе, жок, бул философия деп жооп берген экен. Сиз үчүн философия деген эмне? Философия бул адамдын руханий көз карашы. Философия любовь к мудрости деп аталат, орысчасы филео, жакшы көрүш, софия мудрость дегени. Ушундай бардык акылмандар, Омар Хайям, Конфуций деген, Сократ, Аристотель, ушулардын бардык аламдар философияны ар түрдүү талкуулашкан. Философия бул адамдын дүйнө карашын өзгөртөт. Философия адамдын жүрүм турумун өзгөртөт. Рахмат. Сиз жогоруда жетишкен илимий иштериңизге Кыргыз-Өзбек университетинин демек таасири чоң. Кыргыз-Өзбек университетинде иштеген доцент, доктор, илимий филология илимдеринин кандидаттары бүткүл агайлардан илим алганыңыз байланыштуу болгон. Ооба. Мен дагы келечекте илимий кандидатымды коргоп доктор болсом деген биздин илимпоз жаш студент досторубузга өзүңүздүн кандай кеңештериңизди айтып кетесиз? Мен биринчи кеңешим бая айтып өткөндөй, алым болуш оңой, адам болуш кыйын деген маселе. Биринчи орунда бул адамга болгон мамилеси, адамга болгон, чоңдорго болгон сый урматын, жүрүм турумун, айлана чөрөгө болгон мамилесин өзгөртүш керек. Адан кийин гана жакшы, конечно, эми жакшы окуш керек, издениш керек.
эгерде изденбесе алым дагы боло албайт, адам дагы боло албайт дегендей. Азыр көпчүлүк университеттерде же болбосо мектеп мекемелерин алганда, орто билим берүү мекемелерин 80%-ын мугалимдердин жамаатын аялдар же мындайча айтканда эжекелер түзөт да, басымдуулук. Айлык маянанын аздыгы. Сиз кандайча бул мугалимдик кесипке кызыгып калгансыз? Бул мугалимдик кесипке мен бая айтып кеттим, бала чагымдан баштап дипломат болом, мен элчи болом деп айтат элем да. Кийин университетке өткөндөн кийин уже мен илимге, билимге болгон кызыгышым өзгөрүп, мен максатым дагы өзгөрдү да. Азыр сизде өкүнүч жокпу? Мен дипломат болушум керек эле, болушум керек эле деген мындай. Жок, андай өкүнүч жок. Мына Кудайга шүгүр, ушу мени агайларым биякта иштеген, чогуу окуткан эжекелерим мени колдон келишинче колдоп туруп атышат. Мен будан өкүнбөйм, бул жолду тандаганым үчүн. Чоң рахмат агай, алтындай убактыңызды бизге бөлүп, куттуу студиябызга келип, биз менен ачык айкын маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге дагы. Жалпы калым журтка, эмгек жамаатыңызга болгон кабыл тилейбиз. Биринчи кезекте силерге чоң рахмат. Мени каалоом журтубуз тынч болсун, элибиз тынч болсун, тынчылык болсун. Үйүбүздө тууган урукта бардыгы ден соолукта болсун. Эч качан жамандык көрбөгүлө. Чоң рахмат силерге. Бүгүнкү программабыздын коногу Кыргыз-Өзбек университетинин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин жетектөөчү адиси Салимов Рустамбек Шухратбекович болду. Теле берүүнү мен Сүйөрбек Таштемиров алып бардым. Кайрадан кийинки көрсөтүүдөн жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.